Assalamu alaikum урматтуу калайык журт, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сатыла турган койлорду көрсөтүп беребиз. Учурда биз Беловодскийдебиз, туугандар. Мунусунда койлордун экстериерине карабайбыз, жалаң канына карайбыз. Учурда биз Беловодскийде мына кочкорду көрүп турасыздар. Мына айтылуу Франкелдин бир тууганы, Танкердин баласы, Бландиндин небереси. Ушул кочкордон токтогон 8 баш кой бар. Жана ушул кочкордун 2 баш ургачы колусу бар. Жалпы 10 баш ургачы сатыкка чыгып атат. Кимден ким линия менен иштейм дегендер болсо, мына 2 ургачы ушу Дубайсандын пробник кыздары. Дубайсан Танкердин баласы, Франкелдин түгөйү болот. Туугандар, түгөйү дегенде эгиз эмес, атасы бир, энелери башка. Бирок экөө тең бир кородон чыккан. Мына 2 ургачы колусу мунун 8-9 айлыгында койлорго секирген мезгилиндеги козулары. Дубайсан өзү сатылбайт. Чоң акчалар берилген. Буйруса козуларда өтө сонун туулган. Көп козусун быйыл мына сатты. Мунун ээси Абдуразак байкебиз, Беловодский айылында. Мына ушу кочкордон токтогон линиялары менен чоң койлор бар, бирок в основном кара өңдүү койлор болгон үчүн дагы баалары жөндүүрөөк коюлат. Коюп жиберелик. Бул Дубайсан. Мына Беловодскийде эң жакшы төл бергендердин ичинде бел тоз койлоруңу. 8 баш кой бар, в основном 90-ын төгөрөгү, тети кочкор кууган кой 94-95 та чыгып калат дейт. Анан 2 ургач кара коосун көрдүңүздөр, кара койлордон туулган. Кара койлордон анча-мынча кызылдар дагы туулган экен. Кыскасы сүйлөшүп көрөсүздөр. Кара койдун 8-өөнүн 5-өсү кара кой. 3-өсү кызыл кой. Анан 2 ургачы коосу бар. Линиялар булар Карабалтадан, Новопокровкадан, ар жерден жыйылган. Чоң линиясы бар кара койлор. Насороктагы дагы кара. Мына ола внучкалары. Насороктун внучкалары мына булар. Мына олбу? Рагаштын кызы экен. Билген линияларыңызды айтып кетөөрүң. Булар Анвардан келген. Кара койлор, Анвар байкелерден үчөө. Мына үчөө Анвар. Анвар байкеден келиптир, Новопокровкадагы. Кыскасы ушу койлор. Кочкордун куйругу идеаль, мына козулардын куйруктарын көрдүңүздөрбү? Кара койдо канча кызыл түшкөн былтыр өзү быйыл? 6 кара койдон 6 кызыл коз тууган экен. Бирөөсү 2 эгиз тууган, Жалпы 6 кызыл ургачылар тууган экен. Ушу койлор, ургачы козулар менен $1,500 курук баа коюлду. Дагы түшүп бере содалашасыздар. Линия менен рисковать этем дегендер болсо көрүңүздөр. Мынагу Дубайсандын быйыл козуларын көргөнсүздөр, эң мыкты козулары бар. Козулар ар кандай баага сатылды. Ушу кочкордон токтогон, эгер перегул болсо кайрап келсе качырып берет, Перегул болсо кайра алып келсе качырып берет. Бирок кайсы айда койгонсуз кочкорду өзү? 4-үндө. Мына койлор иш чоңоюп калыптыр, желин салып. Мына койлор. Дубайсан ушул, Дубайсан сатылбайт. Дубайсандын бир эркек баласы бар коронун ичинде. Балким баласыга кызыккандар болсо, мына курсактарын салып калыптыр. Мына койлор желини чоң. Сары койлор дагы бар. Кыскасы $1,500 рисковать этип ойнойм дегендерге мына ушул 10 баш $15,000 болот экен. Дагы өзүңүздөр содалашып көрөсүздөр, байланышып көрөсүздөр. Тети койдун куйругу эмне болгон? Сүрүлүп калган, бир нерсе. Бул Абдрахим байкен коюу. Анвардан алган да, Анвар байкен. Болду. Бүт эле койлор кыскасы мындай иш жүрүп аткан королордон алынгандар экен. Мындагы баякы мындай көз карашта карашыңыздар керек болот. Бул жак баякындай бүт бар линиясы бар. Атак баякындай экстериерине келгенде ошон үчүн $1,500 коюлуп атат. Арашанда билесиздер, азыр койлор $15-20,000 чейин эң алдыңкы ургачылар чыгып атат. Азыр любой корого барсаң $5,000 берем, тандап алам десең эч нерсесин карматпайт эч ким. Ушундай баалар болуп атпайбы азыр? Бул баягы жат адамдарга бир фантазия сыяктуу сезилиши мүмкүн. Арашанын чөлкөмүндө жүргөндөр бааларды сезип турасыздар. Дубайсандан урук алам дегендер болсо, 2 кызы 8 кой мына сатылып атат. $15,000 коюлду, онусу.
Анан дагы өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Ичиден бир нерсе баң деп түшсө билесиздер. Бул риск. Же мындан түшкөндөрдү башка кочкор коюп колдоносуздар. Же болбосо ичинен баң түшсө тең сатып жыргайсыздар. Эки жагы, же даң, же бул жак. Ошон үчүн баягы баасында 3000-4000 доллардан койбой эле, койлордун өңүнө карап туруп эле бир аз ылдыйраак койду. Бирок койлор дагы все-таки жалпак койлор эмес. Эң кичине кой мынау кой, балким 86-87 чыгышы мүмкүн. В основном койлор 90 плюс, 92-93 дагы бар дейт. Мына буруй койдун чоңдугу. Дубайсанын эркек козусу мына ушул туугандар. Кличкасы бар жок? Бир жок экен мунун. Лорд. Баш. Эми экстерьер боюнча сөз кылбай эле коеюн. Бул кличкасы Дубайсан 2 экен. Атасынын эле копиясы. Кайсы жылда туулган бул? Эмеде туулган да? Апрелдин аяктарында. Кана карма. Бул апрельский же майский? Аягы да? Апрелдин аягы дейт. Разрези да четкий экен. Дубайсандын баласы. Ушул да кызыккандарга сатылат экен. Өтө сонун козгочкор. Сөз кылбай эле коеюн. Танкердин небереси болуп калат. Тазалыктар, экстерьерлерин көрдүңүздөр. Мунун баасын 6000 доллар деп атам деди. Эми чындыгында акыйкаттан өтө жакшы кочкорлор чыкты бүгүн. Жакшы койлор. Бул кочкордун энеси тоодо да, жайтта. Мунун энеси тетик основной койлор менен экен. Сары коймун энеси да. Дон. Мунун энеси Данияр Байкеден айткан экен. Көбү Дон да билет го, кличка. Ошо кишиден келген койдон туулган экен. Колго жоош. Боюн өлчөдүм. Кулактарыны 21 чыкалат да кулак. Карма кулак расположенияны көрөлү. Башын көп көтөрбө. Кулак расположениясы. Коңкосу, бели, буттары, куйругу. Мындай разрез менен экен, Жетеле чыкыр жака. Бул кочкор. Бул туугандар Беловскийге келип дагы ичара сүйлөшөсүздөр.